Ассаламу алейкум туугандар. Москвада бүгүн дагы кыргыз бир туугандарды узатып жатабыз. Силерге айтып коеюн деп чечтим. Жакта жалаң гана кыргыз жигиттер, ар бир коомдун огластын балдары, кыздары баары мына. Бул жакта жаш балдар, жаш кыздардын баары булар таможенный контролдон тияктан өттү, бирок булар только бияктагыларга жардамдашып, документтерин эсептешип, документтерин бири-бирине жардам кылып жүрүшөт. Калгандары болсо айымдар кетип атат, кетип аткандар орус туугандар мактап атат. Тааныбаган эле бири-бириңерге тетинтип жүктөрүн көтөрүшүп, о жүктөрдү айдап келаткан балдардын баары жөн эле добровольно келип, карыларга, улуулардын жүктөрүн көтөрүшүп, астынан көтөрүп чыгып, үстүнө чейин жардам берип коелу деген эле бир туугандар. Ошол мына эжекелер турат, айымдар турат. Балдар тетин жардам берип, скотч менен байлап, өткөрүп, орусча түшүнбөгөндөрүн которуп берип, кетирип жатышат. Коомдун балдарына Аллах ыраазы болсун. Орустар таң калып атат, кеткен сайын ушинтип келип жардам бересиңер. Силерге акча төлөнөбү деп, жок, бизге акча төлөнбөйт. Биз ушинтип айымдарды узатабыз деп кыйын болуп атабыз. Барыңарга ийгилик. Ошол, так что элчиликтин балдарына ыраазычылык, мына элчиликтин балдары мына главный бомбардир жүрөт, жардамдашып, жүк көтөрүп. Мен элчиликте иштейм деп костюмшун кийип отуруп алган жок, мына жардам берип атат, байкадыңарбы? Ошондуктан Кыргызстан сонун эле элбиз, так что не переживайте, баары жакшы, бирок аябай көп кеткен сайын аябай көп айымдар кетип атат. 2000ге жакын айым кетип калды. Мындай темп менен болуп отурса, эркек балдар көгөрүшүп кетеби деп коркуп атам. Орустарга үйлөнүп кетеби деп. Тамаша кылып. Кудай өзү кечирсин, тамашалап койдум. Ошол мына Элмир эжебиз өзү келип жардам берип, Динар эжебиз жардам берип, Тимур өзү келип жүк көтөрүшүп, мына негизи айтор баары жакшы. Ишиңерге ийгилик. Кыскасы, все четко, конкретно, красиво. Тура Вакылай. Вакылай деген ичинекей кызыбыз колл-центрде силерди сөккөн ушул кыз деп койсун, тамаша. Өзү негизи катуу сүйлөйт, колл-центрдин кыздары, мына ушул кыздар 24 саат бою колл-центрде вопросторду чечет. Ошол коляскасын жоготкондорду мына мындай кызыл неме жабынып алып, ондо болгон жигиттерге ыраазычылык. Ар дайым ийгилик болсун, береке болсун. Ошо эркектер көгөрүшүп кетеби деп коркуп атпайбы, айымдардын баары кетип атат. Билбейм, айтор ошо аракет кылат дейм бирдеме кылып. Каналга катталып, коңгуроочону басып, ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.